Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Эртеңки күндү ойлогон, элдин улун колдогон президентке талапкер Садыр Жапаровдун үгүткербени ийгиликтүү уланууда. 15 декабрь Талас жеринен старт алып, Жалал абад Ош облусундагы шайлоочулар менен жолуккан Садыр Жапаровдун бардык жерде кызуу кол чабуулар, садырлап кыйкырган ураандар менен тосуп алып жатышты. 3 облустун эли менен 4 күндүн ичинде баш аягы 10го жакын жолугушуулар болуп, 30 миңден ашык эл келди. Ызгар, суукка карабай Садыр Жапаровго чын жүрөгү менен колдоо көрсөтүү үчүн алыс каймактардан бери келгендер да көп болду. Ар бир жолугушууда элдик талапкерге арналган ак баталар, каалоо тилектер, алган эмес жүрөктөн чыккан ыр саптары арналып жатты. Элдик талапкер менен элдин ортосунда эч кандай жасалмалыгы жок, эркин, түз баарлашуулар көпчүлүктүн купулуна толуп турду. Стадиондорго, шаардык аянттарга агылып келген элдин маанайы, сүйлөгөн жалындуу сөздөрү болочоктогу президент ким болорун ачыктап койду окшойт. Таласта, Жалал абад, Ошто жалпы элди түйшөлткөн коррупцияга каршы күрөш, тышкы карыз, экономикалык каачылык сыяктуу жалпы көйгөйлөр көтөрүлүп, Садыр Жапаровдун салмактуу, ишенимдүү жооптору элдин эртеңкиге болгон ишенимин, жакшы жашоого болгон үмүттөрүн жандандырып турду. Садыр Жапаров адамгерчиликтин эң бийиги чек болгон жөнөкөйлүгү менен да чогулган элдин жүрөгүн ээлеп алды. Ар бири менен бир туугандай баарлашып, көйгөйлөрүн угуп жана тиң болбостон, ар бир айтылганды жаздырып, чогултуруп жатты. Демек элдин өтүнүчү, мүдөө тилеги илгеркидей болуп кулак сыртынан кетпейт. Сөзсүз жыйынтык болот, өлкөбүздө сөзсүз өнүгүү болот. Садыр Жапаров өз шайлоочуларына, жалпы кыргызстандыктарга президент болуп шайланып калса, өлкөнүн баш мыйзамы, парламенттик шайлоо сыяктуу саясий өнөктүктөр ийгиликтүү өтсө, жалаң экономика менен алек болоорун, өлкөнү саздан суруп чыгарын айтты. Саясатты жыйыштыралы, бири-бирибизге акарат айтууну таштап, жашоону жаңы ак барактан башташыбыз керек, дейт элдик талапкер. Экономиканын кан тамыры жолдорубузду оңдоо менен жалпы экономикабызды өнүгүү жолуна саларыбыз белгилүү. Бирок ошол жол салуу ишинде миллиарддаган акчаларыбызды кымырып алуу менен далай чиновниктер укум-тукумуна жеткидей байлык топтоп коюшту. Бул боюнча Садыр Жапаров жолго каралган каражаттын жарымын иштетип, жарымын жеп койгон фактылар абдан көп. Шайланып калсам, бул боюнча комиссия түзөбүз, кайра текшеребиз. Жаңы салынган жолдор бизде 3 жылдан кийин аңтарылып калып жатпайбы? Өнүккөн өлкөлөр 30 жылдык кепилдиги менен салат. Азыр тендер дегенди ойлоп табалышкан. Тендерден утканга жардам берген чиновник 10% алат. Жол салгычтар 15% жейт. Кабыл алган комиссия келип дагы 10% жейт. Анан ошол жолдон эмне ырыскы калат? Мындан ары катуу көзөмөлгө алабыз. Жолду Кудай буйрса мамлекет өзү салат. Өзүбүздүн техника, өзүбүздүн жолчулар, өзүбүздүн күчүбүз менен салабыз, деди Садыр Жапаров. Садыр Жапаровдун өзгөрүүгө, жаңыланууга, башкача жашоого баштап бара алган мыкты сапаттары дал ушул 4 күндүк өйт ишинде кашкайып көрүнүп калды. Эл арасынан башка саясий ишмерлердин, айрым талапкерлердин тарыгине ачуу сөздөр айтылсам, койгулам, ал деле кыргыздын баласы, анын да артыкчылыктары көп деп бөлүнүп жарылууга эмес, бирүүгө өрөн сепчү сөздөрүн айтып, сабырдуулукка чакырып жатты. Анын бул аракети анча маанилүүдөй көрүнбөгөн менен жалпы кыргызстандыктарды ынтымакка чакырып, мурдагыдай ыркырашпай, мындан ары тарыхыбыздын жаңы, таза барагын баштайлы деген ишараты болду. Президенттик шайлоо талапкердин бюллетендеги номери аныкталды. Президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтөт. Мамлекетти башкарууга ниетин билдирген 18 талапкер жарышка катышууда. Президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлер бюллетендеги номерин алуу үчүн бүгүн БШКда чүчү кулак кармашты. Ага ылайык талапкердин бюллетендеги катар номери төмөнкүдөй болду. Биринчи Садыр Жапаров, экинчи Канат Исаев, үчүнчү Мыктыбек Арстанбек, Клара Сооронкулова, 5-чи Имамидин Ташев, 6-чы Рашид Тагаев, Абдил Сегизбаев, 8-чи Адахан Мадумаров, 9-чу Аймен Касенов, 10-чу Улукбек Кочкоров, 11-чи Жеңишбек Байгутиев, 12-чи Элдар Абакиров, 13-чу Курсан Асанов, 14-чү Арстанбек Абдылдаев, 15-чи Равшан Жээнбеков, 16-чы Бактыбек Калмаматов, 17-чи Бабыржан Төлбаев жана 18-чи Каныбек Иманалиев. Президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтөт. Ага кошуп мамлекеттин башкаруу формасын аныктоо боюнча да референдум дайындалган. Кыргызстандыктар бул күнү өлкө президенттик же парламенттик башкарууга өтүшү керектигин аныктайт. Равшан Жээнбеков Садырды популист деп айтса болот. Президентке талапкер Равшан Жээнбеков Садыр Жапаровду популизм менен иш алып бара жатканын айтты. Бул тууралуу Алмайраш Бизлаконованын популизм менен мамлекетчиликтин ортосундагы айырма тууралуу суроосуна жооп берип жатты. Популизм менен мамлекетчиликтин саясатчынын айырмасы бар. Мисалы, мен бир нерсе үлгү катары айтып кетейин. Мына ушул эле Садыр Жапаров популист деп айтсак болот. Садыр бийликке келгенге чейин мен кумтөрдү тартып алам дечү. Бирок бийликке келгенден кийин айттым, мен кумтөрдү ала албайт экен, болбойт экен деди. Мына ушул популизм. Мен өзүм жөнүндө айтайын. Мен кумтөрдү алабыз деп айткан эмесмин. Биз депутат болуп турган кезде кумтөрдү алабыз деп добуш бергенде, мен албайбыз деп добуш бергем. Бул мамлекетчиликтин көз карашы, деди Равшан Жээнбеков.
Сыймык Жапыкеев Европа Бирлигинин жетекчиси менен жолукту. Үстүбүздөгү жылдын 17 декабрында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Сыймык Жапыкеев Европа Бирлигинин Лейси долбоорунун жетекчиси Джерем Рибгайер менен жолукту. Финполдун басма сөз кызматынан кабарлашканда жолугушуу санитардык эпидемиологиялык коопсуздуктун бардык ченемдерин сактоо менен өттү. Жапыкеев жолугушуунун катышуучуларына келгендер үчүн чоң ыраатчылык билдирип, укук коргоо органдарынын тутумун реформалоонун жүрүшүндө финансы полициясынын функциялары кыйла кеңейгендигин, жоопкерчилик деңгээли жогорулагандыгын, натыйжада Финполдун дараметин жогорулатуу зарылчылыгы келип чыккандыгын белгиледи. Материалдык техникалык базаны чындоо, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн адистештирилген түзүмдөрү менен көп тараптуу жана эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү, экономикалык жана коррупциялык кылмыштарга каршы күрөшүүнүн заманбап тажрыйбаларын алуу жана өздөштүрүү, ошондой эле кызматкерлердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу зарылчылыгы болууда. Жерем Рибгайер өз сөзүндө финансылык тергөөлөр, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүүлөр жана кылмыштардын жаңы түрлөрүн ачуунун алдыңкы ыкмаларын, технологияларын жайылтуу жаатында дарамети жогорулатуу маселелеринде ЭКМК менен кызматташууга даяр экендигин тастыктады. Жолугушуунун жүрүшүндө Лейса долбоордун колдоосу менен МКнын ишмердигинин дараметин жана натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча мүмкүн болгон өз ара кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары талкууланды. Административдик сот Сооронкулованын Жапаровго байланыштуу арызын канааттандырган жок. Президентке талапкер Клара Сооронкулованын Борбордук шайлоо комиссиясына каршы Бишкектин административдик сотуна жазган арызы канааттандырылган жок. Анын тарапташы Рита Карасартова Азаттыкка билдиргенде, сот 18 декабрда болуп өттү. Ал эми жогорку сотко кайрылышмакчы. Сооронкулова Садыр Жапаровдун талапкер болуп катталышын жокко чыгарууну талап кылып 15 декабрда сотко арыз берген. Ал Жапаров президенти милдетин аткарып турган учурда шайлоо күнү белгиленгенин, ал кызматын тапшырганга чейин дээрлик 20 күн бийликте болуп, үгүт жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү болгонун белгилеген. Ошондой эле бийликтеги ыйгарым укуктарын токтотууда да мыйзам эрежелери сакталбаганын айтууда. БШК мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону 24 октябрда дайындаган. Жапаров 14 ноябрда кызматын тапшырып, талапкер болуп катталууга арыз берген болчу. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова Жапаров президенти милдетин аткарып турганда шайлоо мыйзамын бузбаганын айткан. Бишкекте үй жарылып, 7 киши жабыркады. Балдардын энеси реанимацияда. Маалыматта 19 декабрда 7 кишиден турган бир үй бүлөнүн жабыркаганы айтылды. Балдардын энеси кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бишкектеги жеке үйлөрдүн биринде тамды жылыткан система жарылып, анда жашагандар жабыркады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалым болгондой, кырсыктан 5 бала жана ата энеси жабыркаган. Бейтаптар ооруканага түндө түшкөн. Балдар учурда балдардын шаардык клиникалык ооруканасында. Алардын абалы канааттандыралык, бирок бир бөбөк менен аял жана эркек киши Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда жатышат. Аял жандандыруу бөлүмүндө, ал эми үй ээсинин абалы да оорураак болуп турат деп айтылат маалыматта. Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборундагы бөбөк менен үй ээси күйүк бөлүмүндө экени айтылды. Эркек киши күйгөндөн тышкары баш мээси да чайкалган. Ал эми кичине баланыкы биринчи жана экинчи баскычтагы күйүк деп багаланды. Россия Кыргызстанга 623 миллион рубль өлчөмүндө жардам көрсөтөт. Россия товарларды маркалоо тутумун түзүү үчүн 2021-2022 жылдары Кыргызстанга 623 миллион рубльга чейин каражат бөлөт. Бул тууралуу Россия Федерациясынын премьер-министри Михаил Мишустин кол койгон. Жана министрлер кабинетинин сайтына жарыяланган өкмөттүн буйругунда айтылат. Россияда өнөр жай жана соода министрлиги Кыргыз Республикасына товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоо тутумун түзүү максатында Россия Федерациясы тарабынан Кыргыз Республикасына акысыз техникалык жардам көрсөтүү боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруу менен байланышкан чыгымдарды каржылоого бюджеттик каражаттарды 623 миллион 402 миң рубльга чейин бөлөт деп айтылат жарлыкта. Мал оорулардан кыргызстандыктар 71 миллион сомдон ашык зыян тартты. 2020 жылдын алгачкы 11 айында өлкө боюнча мал уурдалган 1096 факты катталып, 698 бейти ачылган. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги маалымдады. Мал уурдаган 56 кылмыштуу топ аныкталды. Жыл башынан бери кыргызстандыктар мал уурулардын айынан 71 миллион 210 миң сом зыян тартышты. Бул сумманын 39 миллион 61 миң сому өндүрүлүп берилди. 11 ай ичинде республиканын аймагында 3101 баш мал уурдалган. 1475 баш мал ээлерине кайтарылып берилген. Мал уурдаган жарандардын жаш курагы 18ден 40 жашка чейин болуп жатат. Жалпысынан 137 киши мал уурлук менен кармалды. Кыргызстанда 2020 жылдын октябрь-ноябрь айларында эт чукул кымбаттап кеткендиктен айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министрлиги ЕПтен тышкары өлкөлөргө тирүү мал сатууну тыйган. Ага чейин Кыргызстандын союмга жарамдуу малы Казакстанга, Тажикстанга жана Өзбекстанга сатылып келген эле.